Mına урматтуу замандаштар, мына мен кийип турган ушул кара жимдиктердин Кышкы кийими. кышкы кийими экен. Ал эми бул папаха бул жалпы кышында, жайында, бардык учурда башына кийип жүргөн кийим экен. Себеби бул кышында сууктан сактаса, жайында мээ кайнаткан ысыктан сактар. Кумдуу чөлдөрдө көздөргө ушу чаң кирбегенден сактайт экен. Себеби мындагы баса кийип алса, бул ушу чаң тозоң кумдун чаңдарын ушул жерден өткөзбөй сактаган учурлар болот экен. Мына бизге замандашыбыз ушул Хивадагы Ишенкала музейинин башкы директорунун орун басары Максутбек досубуз экөөбүз айтып берип атат. Ал эми мына ушул Ишенкаланын ичинде 56 тарыхый жай бар экен. 56 тарыхый жайдын мына жогоруда Максутбек менен сөз болуп атканда айтылды. Бул жерде 56 жайдын эң эски жайы бул жерде 4000 жылга барып такалган, пайдалуу 4000 жылга барып такалган ушундай тарыхый жер экен. 365-366 күн ушул жерде күн жаркырап тийип турган, күнөстүү өлкө, күндүн мекени, күнөстүү жер катары эсептелген тарыхый жайда турабыз. Ал эми ушул жерге жашоо алып келген, ушул жерге адамзаттын жашоосун баштаган бул Амудария дарыясы болгон экен. Амудария ушул кара кум менен кызыл кумдун ортосун бөлүп турган өзүнчө керемет дарыя, керемет өзөн, керемет чоң суу. Ал эми ошол өзүңүздөргө маалым, Амудария менен Сырдариянын ортосу кезегинде Мавринахр деп ушу эки дарыя ортосундагы мамлекет болуп эсептелсе, ушул Амудариянын жээгиндеги бул түштүк тарап жээгиндеги кара кум менен кызыл кумдун ортосунда Амудария чек бөлүп турган Хива хандыгы, Хорезм хандыгы бул өзүнчө чоң мамлекет, өзүнчө тарыхтагы айта турган чоң тарыхый окуялары бар чоң мамлекет болгондугу бул кечеги тарыхтагы чындык. Бул 1926 жылы Хива хандыгы толук өзүнүн хандык жашоосун токтотуп, бул Россиянын ошол мезгилдеги СССРдын курамына киргенде да бул кече 100 жылга жетпеген чындык деп айтсак болот.